Мен силерге сабагымды арнайын, анан дагы жакшы маанай каалайын. Адегенде саламдашып алалы, угуп көрүп оюңарды баалайын. Саламатсыңарбы балдар? Саламатсызбы. Балдар, мен силерди бүгүн силер менен таанышканыма аябай кубанычтамын. Силер дагы кубанычтасыңарбы балдар? Балдар, мен силерге жакшы маанай тартуулайм. Силер дагы бири-бириңерге жакшы маанай тартуулап койгула. Азаматсыңар, отурлар. Балдар, айтқылачы. Силер бүгүнкү сабак эмне жөнүндө болот деп ойлойсуңар? Эмне жөнүндө болот деп ойлойсуңар? Bizim mekенimiz Kırgızstan. Биздин мекенибиз Кыргызстан жөнүндө. Дагы тилибиз жөнүндө болушу мүмкүн. Дагы Mekенimizin keremеттүү жерлери. Азаматсың мекенибиздин кереметтүү жерлери жөнүндө болушу мүмкүн. Анда эмесе, балдар, биз бүгүнкү сабагыбыздын максаты менен тааныша алалы. Биздин бүгүнкү сабагыбыздын максаты кызматчы сөздөр, алардын сүйлөмдөгү ордун үйрөнөбүз. Тема карата туура, так текст түзө билебиз. Алган билимибизди жашоодо, турмушта туура колдонууга аракет кылабыз. Тапшырмаларды аткаруу менен бирге кыргыз тилин так сүйлөөгө үйрөнөбүз. Түшүндүңөрбү? Анда эмесе балдар, доскадагы сөздөргө көңүл бурабыз. Бул сөздөр биздин жашообузда дайыма колдонуп жүрөт. Бул сөздөр сүйлөм ичинде өзү менен байланышкан сөздөргө дайым жандап, дайыма жардам берип келет. Алар кайсы сөздөр? Азыр ошол сөздөрдү кайталайбыз. Чейин, көздөй, караганда, кийин, жөнүндө, тууралуу, боюнча, сыяктуу, үчүн, менен, аркылуу. Кана, Мээрим кайталап койчу сөздөрдү. Чейин, көздөй, караганда, кийин, жөнүндө, тууралуу, боюнча, сыяктуу, үчүн, менен, аркылуу. Аркылуу, София, кайталап койчу сен дагы. Жаңы сөздөрдү кайталайбыз. Чейин, көздөй, караганда, кийин, жөнүндө, тууралуу, боюнча, сыяктуу, үчүн, менен, аркылуу. Туура. Акбермен сен дагы кайталап кой. Чейин, көздөй, караганда, кийин, жөнүндө, тууралуу, боюнча, сыяктуу, үчүн, менен, аркылуу. Азаматсың. Анда эмесе, балдар, ушу сөздөрдү катыштырып, сөз айкаштарын түзүп көрөлүчү, сөз айкаштарын. Кана, ким түзүп коет? Мисалы, мен түзүп берейин. Мектепке чейин дагы сен оюңа билейинчи. Сөз айкаштарын түзгүлөчү. Mektekke çeyin, tamak çeyin. Дагы Азаматсың, сен сүйлөп түзүп. Дагы ким айтат? Мээрим. Ağustan dostunda karaganda görürsün. Туура. Азаматсың, дагы ким айтат? Бул сөздөрдү катыштырып сүйлөп түзөбүз. Мен мектептен кийин үйгө барам. Туура, мен мектептен кийин үйгө барам. Мен мектептен кийин сыноого бардым. Азаматсың. Ben de çeyin gittim. Мен үйгө чейин жеттим. Эрдастан. Мен чындын айтканда жөнүндө китеп окуйм. Азаматсың. Дагы барып калуучулар мери. Окуу жөнүндө окуям. Окуу жөнүндө окуям. Benim dostum beni söylemişti. Bugün bir sabah mekanın önünde. Азаматсың. Азиза. Мугалимдер биз жөнүндө сүйлөштү. Мугалимдер биз жөнүндө сүйлөштү. Балдар, бул сөздөр орус тилинде дагы кездешет. Эгерде орус тилинде сөзгө чейин турса, ал эми кыргыз тилинде бул сөздөр кийин турат экен, кийин турат. Азаматсыңар. Анда эмесе, жана көңүл көрүп кулап. Жакшылап укугула. Жакшылап угабыз,
Menen, üçün jönündü, atol jönündü bilen aykalışar. Misalı, vatan menen, meken üçün, siz jönündü. Karaganda, keyin, barış jönündü bilen aykalışar. Masalan, sizge karaganda, үйгө чейин, ал эми көздөй карай, табыш жөнүндө менен айкалышат. Мисалы, үйдү көздөй, дүкөндү карай, көрө, ары, кийим, чыгыш жөнүндө менен айкалышат. Мисалы, сенден көрө, андан ары, мындан муну. Анда эмесе балдар, ушул сөздөрдү катыштырып биз азыр чакан текст түзөбүз. Түшүндүңөрбү? Чакан текст. Текст эмне жөнүндө болмокчу? Азыр мен силерге ыр угузам. Ошол ыр аркылуу биз эмне жөнүндө текст түзөбүз билип алабыз. Макулбу? Балдар, бул эмне жөнүндө болду? Эмнеди ойлойсуңар? Өргөз жөнүндө болду. Мекенimiz jönündü. Мекенибиз жөнүндө болду. Дагы? Дагы эмне деп кошумчалай аласыңар? Tarih jönündü. Тарых жөнүндө. Дагы? Байрагы. Дагы? Демек, бүгүнкү биздин түзө турган текстибиздин аталышы эмне деп аталат экен? Мекенибиз Кыргызстан. Анда эмесе, силерге 5 мүнөт убакыт берем. Чакан текст түзөсүңөр, макулбу? Ал сөздөргө, ошо текстиңерге ол жардамчы сөздөрдү кошосуңар. Анан бул жерде биздин ыйык өлкөбүздүн жакшынакай сүрөттөрү турат, Ушу сүрөттөрдү алып, өзүңөрдүн текстиңерге көркөмдүк берсеңер болот. Түшүндүңөрбү? Анда эмесе баштадык. Текстти баштадык анда. Уақыт жетті балдар. Анда эмесе жаныбызда отурган
Juktар, iki juk birbirine teksinler belirler. Birbirine teksinler okup çıkasılar. Ne oluyor? Bütün teksinler birbirine de belirler. Teksinlerden almaşağız. Teksinlerden almaşağız. Teksinlerden almaşağız. Andemesi kim okup koyar? Teksti kim okup koyar? Janarda oturgan juktun tekstini kim okuydu? Hanım? Kim okup koyar kadar? İskender okuyorsun mu? Oku. Hanım? Önün büyük çıkar oku. Bizim mekteğimiz Hayvay Foz. Mekteğimizde 7 aymak var. Bizim mekteğimizde 7 milyondan aşık halk yaşaydı. Kırgızstan Borboru Bişkek. Bişkek jönünde meni çok meseledir. Azamatsın. Sen kimin tekstini okudun? Ben Sen özün. Sen azamatsın. Sen şu tekst boyunca emneni koşumçalar getirin geledi senin. Sen oyun qanday? Sen emneni koşumçalamaksın. Bizim ülkemiz Ablanpoz, bizim ülkemizde en таза su. Azamatsın. Bizim ülkemizde Ablanpoz yerleri var. Misal Isıköl. Sen okup koy tekstini. İskender'in tekstini silahmat okuy. ülke. Ülkemizde таза su, таза hava. Ülkemizde 6 milyondan aşık adam yaşaydı. Kırgızstan'da 7 obuz var. Алар şu sıkır bıtken Azamatsın. Sen emniyete koşumçalamaksın. İskender'in tekstini. Алар şu bıtken boş bolçu Alar kaç çıktı? Жайгашкан? алар Кайсы тарапта жайгашкан? Алар Кыргызстандын кайсы тарабында жайгашкан? Түштүк тарабында жайгашкан. Дагы текст окуп карай окуп. Sen akıllı sen bu teksti kандай oyun var? Ne tilsek sen oyun? Andemese tekstinlerden unutup azamatsınlar barınar жазыпсыңар. Andemese men dagы сиз сыяктуу эле Кыргызстан жөнүндө текст даярдап келдим. Andemese ошо текстти азыр тыным менен окуйбуз. Бири-бирибизге суроолорду беребиз. Andemese көңүлдөрдү senin жаңада текст турат. Текст 3 бөлүктөн турат. Биз текстти киришкенге чейин мен силердин текстте кездешүү үчүн жаңы сөздөр менен тааныштырып кетейин. Калк, чокусу, тоетеги. Калк деген сөздү кандай түшүнөсүңөр? Народ. Азаматсың. Ал эми чокусу деген сөздү кандай түшүнөсүң? Кыргызча айтабыз. Эң үстүнгү бөлүгү дагы башы. Мейли башы дагы эмнеси? Ана чокусу деген эмне? Кантип түшүнөсүңөр дагы? Учу. Бейкиге. Анда эмесе туурабы? Айтканыңа туура. Мына тоонун чокусу деп аталат, Кийинки сөз тоетеги. Тоетеги деген сөздү кандай түшүнөсүңөр? Тоетеги. Тоетеги деген мына демек тое бул ал эми бул болсо тоонун этеги деп аталат. Эменин тоонун башталган жери. Түшүндүңөрбү? Анда эмесе биринчи тынымды баштайбыз.
Birinci tınım buna. Okuyunuz. Aram tekst boyunca soruları uzatağız. Kim okuyup teksti? Ana, Aziza. Memleketimiz Kırgızistan. Kırgızistan degan söz bardığımız için kımbat. Bizim memleketimiz tuğralı koy ülkeler birleşir. Azırkı günde ülkemizin halkının sani 7 milyonga çeyin jetip kaldı. Kırgızstanda 7 oblus var. Чуй, Ысыккөл, Талас, Нарын түндүк тарапта жайгашса, ал эми Баткен, Ош, Жалал-Абад түштүк тарапта жайгашкан. Азаматсың. Эми балдар. Суроолор бар. Суроолорду узатабыз. Ушу текст биринчи тыным боюнча суроолорду узатабыз. Кимде кандай суроо бар? Суроолорду окуйбуз. Кана ким суроо берет? Суроолор бар. Биринчи суроону ким окуйт? Кана Акбербек. Биринчи суроо. Кыргызстан биз үчүн кандай? Кыргызстан биз үчүн кандай? Биз үчүн кандай Кыргызстан? Тилек. Biz üçün ayrı koz dediğimiz көп kımbat meseleler var. Азаматсың. Экинчи суроону ким берет? Экинчи суроону. Атай. İkinci soru kalkının sanı kançağa çeyin jetti. Халкынын саны канчага чейин жетти? Биздин калкыбыздын саны 7 миллионго чейин жетти. Биздин халкыбыздын саны 7 миллионго чейин жете баштады. Эми кийинки суроо. Бул тексттен ары эмне уланат деп ойлойсуңар? Кыргызстан эмнеси жөнүндө сөз болот? Эмне жөнүндө болушу мүмкүн? Кана ким айтып коет? Оюңар ар бир ой баа болуп келет. Тарых жөнүндө болушу мүмкүн. Дагы ким айтат? Дагы эмнеси жөнүндө болушу мүмкүн? Буга чейин эмне айтылбай калды? Kırgızistan'ın keremekleri. Керемет жөнүндө болушу мүмкүн. Анда эмесе, балдар, экинчи тынымды ачкыла. Көп барат. Экинчи катты ачкыла. Ал жерде эмне жөнүндө айтылат? Окуйбуз. Ким окуп коет? Айым. Кыргызстандын жаратылышы абдан кооз. Кыргыз тоолору башка өлкөлөрдүн тоолоруна караганда бийик жана кооз. Тоо чокусунун жанында көрүнгөнү менен ал эң алыс болот. Ага жетүү үчүн тоо этегиндеги токойлорду жай аралап өтүү керек. Кыргызстандын тоолорун Аркар, Кужа, Аю жана башка жаныбарлар Анда эмесе, текст боюнча суроо узатабыз. Ким окуйт биринчи суроону? София окуп кой. Биринчи суроо. Кыргызстандын жаратылышы башка өлкөлөргө караганда кандай? Кыргызстан жаратылышы башка өлкөлөргө караганда кандай? биздин өлкөбүз тоо өлкө жана таза абасы аябай таза. Азаматсың. Туурабы, София? Туура, Тилек кошумчалайсың, Таза суусу бар. Кийинки экинчи суроону ким окуйт? Кайра узатабыз. Азиза. Экинчи суроо. Тоолордун чокусуна чыгуу үчүн эмне кылыш керек? Тоолордун чокусуна чыгуу үчүн эмне кылыш керек дейт? Güç. Күч керек дагы. Текст жакшы окуңармы? Жай аралап өтүү. Жай аралап акырын өтүү керек. Азаматсыңар. Эми балдар, кийинки суроо. Мындан кийин эмне жөнүндө сөз болмокчу? Кыргызстан эмне жөнүндө сөз болмокчу? Эмне болушу мүмкүн? Эмне айтыла элек? Жаратылышынын байлыгы, макулдугу. Кошулам себеби үчүнчү катты ачкылар. Үчүнчү катты ачабыз. Көзчүлүктөрүбүз текстке жакшылап көрүп тургула, текст шашпай окуп чыккыла.
Belgili Arslanbap Cemaqtoy koyu Жаңабат облысындағы Базар Қозған айылының жанында жайғашқан. Мұнда жаңғақ, алча, жапайы алмалар өседі. Бурана мұнарасы, Сулайман тоғысы, Жеті Өгіз курорту, Сары Челек, Сомкөл, Ысықкөл, бұлар Жомықтаудай ең қос. Бұл ел жерлер жөнінде қызықты уламыштар айтылып жүреді. Мұндай жерде бізде ата-бабаларымыз белек қатары қалдырған. Біз дағы жақсы сақтап балдарымызға, немерелерімізге бере өткөрүп беруіміз керек. Қана текст бойынша сұрау ұзаттағыз. Арсланбап такой қайда жайғашқан. Арсланбап такой қайда жайғашқан. Белгілі Арсланбап Жаңғақ қойы Жалғабат облысында Базар Қозған айылының жанында жайғашқан. Азаматсың. Кейінгі сұрау Азиза. Екінші сұрау. Мұндай жерді бізге кімдер қалдырған, және біз кімдерге қалдыруымыз керек? Қана Атай. Ата-бабалар бізге қалдырған, біз ошолорду мынабыз Азаматсың. Андай месел, сіздерге кейінгі сұрау. Жаңағы бірінші тапсырма тұрады. Бірінші тапсырмада емне айтылады. Берілген сөздер майысына қарай жебе берен біріктіріп, сөз айқаштарыңызды сөйледі. 1 минут уақыт сіздерге. Айса дайырсың бе? Қанық айыма. Жерлер жөнінде толығына үшін мемлекетіміз туралы. Турау. Да, кім оқып қойып, қанық? Шашпай толтырауыз. Жерлер жөнінде толығына туралы мемлекетіміз үшін. Дағы. Қанық? Дағы турау. Барлығымыз тарихында жерлер жөнінде толығынан үшін мемлекетіміз туралы. Жоқ, болмай қалды, жерді тастар, Қанық? Дағы. Кім айтады? Кім оқып қойып? Кім оқып қойып? Кім оқып қойып? Жерлер үшін толығынан туралы мемлекетіміз жөнінде. Андемесе кейінгі тапсырманы. Кейінгі тапсырма. Қырғызстанымыздың гүлдеп өсіші үшін пайдалы, қандай пайдалы іштерді жасау керек, жана емде іштерді жасасақ, біздің өлкөбүздүн өсішіне тоспау болады. Осыға сөйлерді толтырауыз, жанына екінші тапсырма тұрады. Қалемзақ мені толтырауыз, Emne işleri жасау керек, қандай пайдалы іш жасай аласызға? Емнені жасауыш керек. Азиза, Зиянды ішке бүлдірмеш керек. Ова. Емне үзбеу керек та, сен емен зиянды ішті ал. Қана, күттіңір бі? Анда месе тирек башта. Таштандыларды барып жерге өтіп баш керек. Түгілдіш керек. Жоңларда инелерді сыйдаш керек. Бұлар қандай іш? Бұлар пайдалы іш, азаматсың дағы. Дағы қандай ақ? Атинай? Бақтап отырғызу керек, дағы емнен бұл керек. Қызыл терекке жазылған жануарларды қарауымыз керек. Азаматсың дағы қандай зиянды іштер жасауышыңыз керек. Біздің мекенімізде кететіш керек. Мақұл дағы. Сөгілдіш керек. Мақұл. Баштан тыштауыш керек. Дағы.
Кана? Бактарактарды түсүндүрүп коюш керек. Азаматсың. Кана деме? Бизге атабыз чоң коз жерлерди киргизбей сактап жүрүшөбүз. Азаматсыңар бардыңар, оюңар аябай жакты мага. Баарыңар азаматсыңар. Балдар, демек биз бүгүн силер менен эмнелерди үйрөндүк? Biz mekemizde korumuş gibi. Мекенибиз жөнүндө. Дагы. Көп пайдалуу иш болуш керек. Дагы. Кымар киши Азаматсың, демек сөздөрү жаңылап жүргөн сөздөр менен тааныштык. Ал сөздөрүбүздү биз дайыма турмушта колдонуп жүрөбүз, Анда эмесе балдар. Бүгүнкү сабагыбыз жакшы маанайда өттү десеңер, анда силердин жаныңарда күлүп турган быйтыкчы бар. Ошону көтөрүп койгула. Эгер сабак аябай кызыктуу бизге жакты десеңер. Азаматсыңар. Анан силердин жаныңарда дагы жылдызча турат. Ушу жылдызчаны силер кимиңерге сунуштайт элеңер? Кимге сунуштайсыңар ушу жылдызчаны? Ким бүгүн сабакта жакшы жооп берди? Ошого сунуштап жылдызчаны берсеңер болот. Баары калгычылар. Кана үнүң чыгарып, кана сен эмне үчүн жылдызчаны берип атасың? Тилек. Азаматсың макул. Коштасыңар балдар. Дагы сен жылдызчаны кимге сунуштайт элең? Айма эмне үчүн? Анткени ал Рахмат дебейсиңерби? Балдар, ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз бүттү. Мен силер менен жолугушканыма аябай кубанычтамын. Рахмат силерге.